300 орунду мектеп экен, 300 бала окуйт экен. Ремонтуна канча акча бөлөсүңөр жылына? Мектепти азыр оңдоп түзөгөндүн эч кандай мындай эффекти деле жок да. Айтасыңар, ата-энеден акча чогултпагыла. Чогултпайбыз, биз кыйынбыз, өзүбүз обеспечение дейсиңер. Өзүңөр ошо ишти жазабай атпайсыңар. Анан ата-энелер ошо мектепти содержание кылбаса каяктагы окуу жай бизде Кыргызстанда? Билип коюңуз. Билесизби? Эмне анан пиарить этип атасыңар, чыгып алып биз ушундай акча чогултпайбыз деп. Мен түшүнбөй жатам сурооңузду. Пиарить этип атат деген эмне ал? Мен түшүнбөй жатам. Ошол 300 балага болгон 3 компьютер бар экен. Келатат. Сиз билесизби, Нарын районунда Карачый, Кызылжылыс деп коет, ошол айылда Мамыткан Иманалиев атындагы орто мектеп бар. Ошонун состояниясын билесизби? Билим берүү министри. Билим берүү министрлиги. Угуп атам сурооңузду аягына. Жок, жооп бербейсизби? Билесизби деп атам, ошо мектеп бар экен. Ооба. Ошонун состояниясы кандай? Эми бизде авариялык абалдагы мектептерди өзүнчө комиссия түзүлүп бүт мониторинг кылып келгенбиз дагы Минфинге, Гостройго жөнөткөнбүз. Тез арада биринчи иретте куруп бергиле ушул мектептерди деп. Жок, азыркы состояниясы кандай? Аварийный экенин билет турбайсызбы? Ооба, ошон үчүн дароо жөнөткөнбүз. Ал комиссияга Гостройдон, башка жанагы тиешелүү мамлекеттик органдардан кишилер барып, ошол жерден 245 мектепти аныктаган өлкөдөгү. Анан биз аны дароо 3 тизмеге бөлүп, улам ошо Гостройго, Минфинге дароо жөнөткөнбүз. Ушуну титулдук список болгондо ушул мектептерди эң биринчи иретте бизге куруп бериңиздер деп. Жок, аларга мына азыр Стройдун өкүлү билет. А жерге тендер уюштурулуп, проект жазалып, 6 миллион сом берилип, 54 миллионму ушундай сомдук экен, ошол до сих пор жазалбай жатат. Булар айтып атышат, эмки жылы тиги титульный рыска киргизип, ушуну жазатып берели деп. Анткени өтө эле аварийный состояние экен, мен барып келдим өзүм лично, аябай кайрылышкандан. Илгери жанагы Союз убагындагы элдерге куруп берген финский үйлөр барго, ошол экилерди разбирать этип, анан Кадырбеков депутат кезде ошонун күчү менен ошондон курап салып коюптур да. Эми бир күнү бир жерден светтен бир замканы кетсе өрттөнүп кеткен эле экен. Үстүнүн 60% шифры жарабайт. Жаанагат ошонун 60% суу ичине кирет экен. Анан мен көп эле жерде мектептерди көрдүм, бирок ушунчалык состояниедагы мектепти көргөн эмесмин да. Анан а жерде таза суу жок экен. Таза суу. Таза суу жок болгондон кийин бир эменин шартында бул санеп бүтпөй же бирдеменин бул эмеси боюнча, шарты боюнча ысык тамак берилбейт экен. Бир балага 10 сомдук күнүгө эле компот анан сүт деп эле берилет экен. Ошону мындай баягы ызытышпайт экен. Анан ар кайсы жерлерден алар оборудованияларды алыптыр. Негизи өзү площадь жетишпейт экен да. Мындай аварийный ушул болду. Эгер эмдеги жылы ошол титульныйга киргизип ошону курбасаңар, негизи уят эле болосуңар. Мен сизден суранат элем. Бир министриңер келбейт экен, такырчы барып ошондойки именно Нарын областынын Тяншан районунун Карачий деген айылы бар, ошол мектепти бирөөнү жиберип көрүп койгулачы. Канча мына ошол мектепке 300 орунду мектеп экен, 300 бала окуйт экен. Ремонтуна канча акча бөлөсүңөр жылына? Ким билет ушуну? Ал мындай болуп атат да, биз мындай кылдык да, жаңы мектептерди салганды кое тургула. Бюджетте приоритет кылыңыздар. Эң биринчи учурда жанагы балдардын коопсуздугу деп сиз айткан эле нерселерди жазып, айтып, сүрөттөрү менен керек болсо жана сиз айтып аткандын баарын. Анан Гостройго жөнөттүк. Гостройдагы азыр ошол принципти сактап атат. Жанагы көп жылдан бери аны айтпадымбы? Мен проект жазалып, ноль эмеси бүтүп калыптыр, фундаменти куюлуп, мына 4 жыл болуптур. Ошого акча бөлүнбөйт. 6 миллион сом болуп коюптур, алар фундаментин куюптур, болду, кетиптир. Тиги мектеп вообще айласыз экен. Мен сизден сурап атам. Жылына ошол мектепке канча акча бөлөсүңөр ремонтко?
ошол аварийный мектепти какой-то сырдап акташ үчүн канча бөлөсүңөр? Бул мындайда авариялык абалдагы мектепти азыр оңдоп түзөгөндүн эч кандай мындай эффекти деле жок да. Бирок негизи бүт мектептерге республика боюнча биз жылына текущий ремонт деп коебуз, жана отурумдук ремонт 88 миллион сом бөлүнөт. Бул биздин Вообще Кыргызстан боюнча бул биздин муктаждыктын 24%-ын гана түзөт. Мындай да, мен эми уят нерсе да айтайын. Ошол мектепке 300 бала окуган мектеп жанында жана подсобный хозяйствону ошолорго 15 000 сом бөлөт экенсиңер. 15 000 сом. Анан кантип ремонт кылдыңар? Барсам сырдалуу турат, акталуу турат десем 15 000 сырга жетпейт эт, сырга эле. Ал иштеген, анан бир жерге абойлорун чаптап алыптыр. Анан айтасыңар, ата-энеден акча чогултпагыла. Чогултпайбыз, биз кыйынбыз, өзүбүз обеспечение дейсиңер. Өзүңөр ошо ишти жазап айтпайсыңар. Анан ата-энелер ошо мектепти содержание кылбаса каяктагы окуу жай бизде Кыргызстанда? Силер кыйраткансыз азыр чыгып алып айтып атасыңар. Ата-энелер чогултпагыла. Блогерлерди жиберип коюп, мынтип чогултуп атат. Антпесе Любой Бишкекте любой мектепте акча чогултпасаңар, ата-энеден акча чогулбаса окуу жүрбөйт. Жөн эле отуруп алып мактана бере калып эле. Мектептин баары кыйрайт. Мына ойлосоңуз, ошо 88 миллионду бизде канча мектеп бар? Бөлүп көрсөңүз примерно канчадан айланат экен? Мен сизге маалымат берейинчи. Мына биз 352 миллион бизге керек деп Минфинге жылына жөнөтөбүз. Эми азырынча бюджеттин дефицитине караганда бизге 88 гана миллион факт бөлүнүп атат. Бул 24 гана пайыз деп атам биздин муктаждыктын. Анан биз мактанган жокпуз, мына баардыгы сонун деп биз ачык эле айтып атабыз. Жок, андачы, бир нече статья боюнча бизге акча керек. Сиз туура түшүнсөңүз, мактангандар мындай да, биз ата-энелерден акча чогултпайбыз. Биз өзүбүз окутабыз. Илим билим министрлигинде баары жетиштүү деп айтып атасыңар да отчет бергенде. Сонун деле карасаңар, өзүңөр ойлосоңор, ошо колтойгон мектепке азыр 15 000 сомго эмне алса болот? Ойлоңузчу өзүңүз. Отчет бергенде биз эч качан толук бардыгы бизге жетиштүү деп бербейбиз. Биз ачык айтып атабыз. Эгерде 426 мектеп азыр кап ремонтко муктаж. Могу текущий ремонтко 352 миллион бергилип атабыз. Уксаңыз, ата-энелерден акча чогултпаса ошол мектептин иши жүрбөй калат деп айтып атам. Ушу туурабы, туура эмеспи? Эми ал ата-энелер менен бул аябай чоң башка суроо. Ал жерде мыйзамдар бар, ал жерде башка бир татаалдыктар бар. Жок, суроо эмес да, ошону айтып атпайсыңар. Азыр эгер акча алчу болсоңор, директор школду кетиребиз, класс жетекчини кетиребиз деп атасыңар. Самом деле эми аякка деле барбай калды. Могу Бишкекте ата-энелердин колдоосуз бир дагы мектеп иштебейт. Ушуну билип коюңуз. Билесизби? Эмне анан пиарит этип атасыңар, чыгып алып биз ушундай акча чогултпайбыз деп. Чогултуп атат да акчаны. Мен түшүнбөй жатам сурооңузду. Пиарит этип атат деген эмне ал? Мен түшүнбөй жатам. Силердин айтып атканыңарды айтып атабыз. Биз акча чогултпайбыз, өзүбүз полный обеспечение кылабыз деп элге айтып атасыңарбы? Бирок фактически ата-энеден акча чогулуп атат да. Эмне үчүн деп атам мен ошо? Эмне үчүн чогултушат? Эгер чогултса, анда уруксат берди, чогултуп өздөрүнө да 1-2 жыл баксын. Эмне аларды калп эле өзүңөрдү мындай жакшы киши келип элдердин ата-энелерден акча чогултасың. Мына өзүңүз дагы эме кылайын. 300 орунду мектеп экен. Ошондо жанагы компьютер менен обеспечение кылып какой-то бир жаңы нерселер барбы ошо мектепте, билесизби? Билбейсиз да, туурабы? Ошол 300 балага болгон 3 компьютер бар экен. Эми ошондой мектептерди карагыла да, жакында эле могуреки чүйдү Бишкектин ичин карап эле акчанын баарын ошол жака болуп эметебер. А жерден бул жерде менде азыр сейл эме бар. Алардын жазып бергендер бар. Муну эми айтпай эле коеюн. Ушул мектепти силердин бир эме берип, бул министрга айтып, титульный листке киргизип, ошону эмдеги жылы 22-жылы ошол мектептин курулушун кылбасаңар болбойт. Ал жерде үстүнөн суу тамып бүт кабелдер аркылуу суу агат экен. Бир күн өрттөнүп кетсе, ичинде балдар чыгарбай калса, мына айтып коеюн, өзүңөр жооп бересиңер кертбашыңар менен. Комиссия жиберип,
мен сіздерден сұранам. Комиссия жіберіп, ошону барып чукуларда карап, анан мага бир жооп берип коюңуздар. Рахмат.